ошо алдын ала эпидемияга каршы иш чаралардын баарын күчөтүлгөн тартипте кетип атат. Мына бүгүнкү күнү жанакындай өзгөчө абалды дагы бир аз жеңилдеткен менен мына бүгүнкү күнү дагы буга деген өтө мындай көз карашты деген кайра карап чыгышыбыз керек болуп атат. Анткени бир аз жеңилдик берип койгондо эле көп жарандарыбыздын баары көчөгө чыгып, ушул жерде бир аз жанакындай өзгөчө тартиптин баягы эмелерин бузгандык катары мен кабыл алып атам. Анткени өзгөчө кырдаал киргенден кийин биз кайрадан ушул тартипти күчөтүшүбүз керек. Ошол эле учурда жанакындай ажырым аралыктарды толук сактабай атабыз. Көп учурларда жанакындай чогулуп алып тыгыз байланышта болуп калган учурлар көп болуп атат. Муну дагы байкап жанакындай кылып атабыз. Анткени биз эң оболу ушул байланыштарды азайтышыбыз керек болуп атат. Мына бүгүнкү күндө бул оорунун деген өзгөчөлүгү ошол болуп атат. Ошол ажырымдар аралыктарды так сактасак, жанакындай режимдерди алып иштеп аткан объектилерди дагы ошол толук санитардык эрежелерге ылайык иштей турган болсо гана биз бореки эпидемиялык абалды деген көзөмөлдө толук колго алып кармай алабыз. Эгерде тартип бузгандар жанакындай жалпы тартиптерге көнбөгөн учурлар көбөйүп кете турган болсо, кайрадан жанакындай ограничение киргизгенге дагы туура келип калат. Муну деген туура түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн эле ден соолугун карабастан тегеректе коом бар, тегеректе эл бар дегендей ошол баарыбыз бир өңчөй тартипте болгонубуз оң болгону турат. Муну дагы бир эсиңиздерден чыгарбасаңыздар бир сураныч.